тыюу салыныш керек, потому что бул тамекиден бөлүнүп чыккан 700 жоо адамдарга зыян этет да, 30% өзүнө, 100% бизге тиет да. Ошондуктан эле чегилбеш керек да, көбүнчөчү. Тыюу салыныш керек баарына. Тегиз салынса, анан штраф болсо, коомдук жайларда чегүүлөр азайып калат го деп ойлойм. Ушундай деп ойлойм мен. Салыш керек. Аларга толугу менен тыюу салыш керек. Силер алар маданиятсыздыкка жатат. Мына бүгүнкү күндө түкүрүк 5000 сом жолдо түкүрүккө штраф салды. Мындай карап көрсөңөр, түкүрүктүн баары тамекиден, түкүрүктүн баары насыбайдан келет да, оосуна тура түкүрүк. Мына ошол маданиятсыздык алып келет коомдук жайларда. Ошондуктан тыюу салыш керек коомдук жайларда тамеки тартуу, анан элестетип көргүлөчү. Деп үйлөп атканын, же болбосо тамеки тартып түкүрүп атканын. Ал эми насыбай болсо, анда түкүрбөйт, анда какырат. Болгон жаман эмелердин баарын какырат. Мына ошондуктан коомдук жайларга тыюу салыш керек. Айыпты көбөйтүш керек. Кимде ким тамеки салса, кимде ким эметсе. Анан дагы бир нерсе, бул насыбай тарткан, тамеки тарткан адамдыкы бул тукумсуздукка иштеген учурда деле тукумдукка билет этет. Ошондон балдар дагы начар төрөлүп калышы мүмкүн. Себеп дегенде аны менен кан кетип атпайбы? Кандан баардык нерсе жаралат. Ошондуктан эгерде балаңыз сергек, ден соолукта, здоровый бала же здоровый кыз төрөлөт десе, насыбай тамеки тартканда токтотуш керек. И ошондой эле биринчиден өзүнүн ден соолугун ойлосо. Аны салыш керек, ал закон бар. Бирок закон иштебей турат. Анын штраф ким салыш керек? Штраф өзү мыйзам боюнча белгилүү гана органдар штраф сала алат. Мисалы үчүн любой эле зданиянын ичине тамеки чегишке тыюу салынган. Мисалы үчүн дарылоо мекемелеринде, окуу жайларда деп мындай даана көрсөтүлгөн. Азайда деле бул чегип атпайбы, например, больницанын ичинде деле коросунда чегип аткандар бар. Аны эч ким тыюу салып, бирөөгө штраф салды деген угуп элекпи, например. Жазып койгон штраф деп. Жөн эле турат ал, иштебейт.